Урматтуу коллегалар, азыр Сапар Жумакадырович айтып атпайбы, эл аралык эксперттерге ошондой текшерүүгө бериш. Ага убактыбыз жетпейт биздин. Акчабыз дагы жок. Ал убакыттын созулушу кетиши мүмкүн. Аны параллельно жасай бериш керек. Но бүгүн комиссиянын жыйынтыгы менен азыр кандай чыгат? Күч органдары өзүнүн ишин баштай бериш керек. Бүгүндөн баштап токтоосуз. Жоопкерчиликтүү, кимдердин күнөөсү бар, аларды бүгүндөн баштап жоопко тартыш керек. Анан иликтөө иштери параллельно ошол эл аралык эксперттер, эл аралык текшерүү ошондой организацияларга бере берсек болот. Биз бүгүн ошо менен кетсек, азыр кеткен болсок, акчабыз жок, убакыт чозулат. Бүт ушул нерсе убакыттын чозулушу ушул күнөөлүү адамдардын пайдасына гана болот. Шуну бир билип коюңуздар.